bundan 25 yıl ilgeri arkada başlap oşondan beri kelatağız. Mına hazırkı günde zarılçılığı uşunçalık güç aldı dağın rayonu ministerствоға чейин ушуга көңүл буруубузга туура келди. Себеби коомдо 3-4 катта өзгөрүү болду. Булар кайсылар дегенде, биринчи, кулак салыңыздар. Глобализация деген кетип атат. Ааламдашуу. Аны түшүнөсүңөр, чечмелеп бербейин. Экинчи, информациялык коом кетип атат. Bir sekunda ilgari Amerikada жердин bir бурчуда bir жакшы же чатак иш болсо 1 минутада келип атат. Информациялык коомдун натыйжасында азыр балдарыңарды силер менен биз эмес, жакшы эле угулуп атабы? Силер менен биз эмес мына телефон ээлеп алган. 50-60% мына телефондун ичинде жашап атат балдар. O siz менен бизге инерция боюнча эле майли ата, апа, эжекей, агай деп атат. Олар уже мынаунун багыты боюнча жашап иштеп атат. Азыркы поколениянын зум мууну дейт эде, зум. Бирок азыр зумдан дагы башка поколения келди. Зуммер деген. Бул уже башка муун. Ал муунду биз илгергидей ай андай кылба, уят болот, намыс болот деген сөзүнгө уже олорго влиять этиши кыйын болуп калды. Hakikatına kelgende azırkı muğunda öte çoğun intellektuallık jöndöm, bırak öte çoğun ruhi jakırlık var, jardılık var. Bu kooptu, bu öte kooptu. Mına baldarımızdı mınday bakap görsünler eğer tünü menen telefon körüp keç-keçe telefonga suretke düşüp, mına uşun menen baylanışap, sabaka kerilgende baldarın eki gözü kıp-kızıl uykusura oturan. Mana meni karap oturgala, menin har bir kıymılım, bul sabak beruvchi kıymıl. Mana unutup oturat, gözü jumulup ketip atat. Anan közlerini mınday tiktesеңер, azır mekteplerge köpünçe молодежи дейт. Балдардын жан дүйнөсүн ээлеп алыш үчүн күрөш кетип атат. Миң өкүнүчтүүсү биз бул күрөштө жеңдирип коеюн деп калып атабыз. Мына бул жердеги бардык передачанын максаты балдарды жан дүйнөсүнө жакыр кылып, акыл эсин баягыдай маңкурт кылып, эртең колония болушка, көз каранды болушка, бул байды кайсыл мектептен алабыз? Станок техниканы каяктан алабыз, машинаны каяктан алабыз, строй материалды каяктан алабыз, акмайчы каяктан алабыз деп жакыр тиленчи мамлекет кылышка апаратылган жол бар. Алып коелди, ортакчысы, ортак эмесисин ал деп турат. Эй, колунда иттирели, бик көтөрүлүп. Балдарımız mekteптен 0-1 alып атса, босоого балдан өтпөй атса, төөлөшүп рекет болуп атса, биз телефонго кирип кетсек, бир кафе ресторанда ээлеп алып отурсак, эки, мунун бардыгы мындай болот. Эndi алып келгиле, мындай алып келгиле. Бети, мен Issikköl'ün gubernatörü ahval öte katalı olduğu için kaygılı bir kişi cevap verdi, barının özü kaçışı oturdu. Esen ısık kaçışlar olsun. Zorluk olsun, kulay saklasın, suizitte barabasın çıkıyor. Zorlukta olsun. Mektepte varıp 0-1-2 alıp kesiye sumkasından, defter, paçasına gözдөр ama случайно görüyorsunlar. Случайно көрдүлөр 0-1-2 алса, внимание. Бул баланы экси эмес, балдар сөзүнүп төөлөшүп жаткан жок. Ким экен? Энелер, энелер. Мен балайда да айттым. Окуучунун ар бир
алып келген эки бири бул элдин ортаңа негиз. Эт окушуңуз. Кулаксан. Жакшы эненин баласы эки албай. Жакшы эненин баласы бекет болбой. Жакшы элдин баласы оны кылбай. Улукбек Имамович катышты, президентибиз, премьер-министр катышты Бишкекте. Чоң Токтогул филармониясынан 1000 адам катышты, депутаттар, министрлер катышты. Ошол жерде президентибиздин алдында айттым. Жакшы элдин баласы уурулук кылбай, тартип бузбай, коррупциялер болбой. Туурабы? Жакшы элдин эртеге салкын ташбоор балдар өсүп чыгат экен. Азыр мага Бишкектеги кайда суроо беришти, Капыргай. Сиз айтканын баарын мен жасадым. Компьютер машина алып бердим, комнатасы бар. Бирок менин балам ташбоор, черствая душа дейт. Никогда болсо сиз капа болгон балаңыздан дейт. Почему дейт? Оказывается, вы всего лишь получаете сдачу дейт. Сиз балаңызды сүймөйсүз, ошол балдар сүйбөйт. Мындай карагыла, эркелетип мээримге толбогон бала башың ооруп атса, апа башың ооруп деп сурабан койбойт. Парбай кой. Шуның үчүн балдардын жүрөгүнү мээримиңиздерге тойгузуш керек. Аны кантип тойгузушту дагы мына ушул эне мектепте сиздерге эң жакшы өткөзүп айтып берет урматтуулар. Мына ушул балдарыны үйдө энелер контроль кыла баштагандан кийин башкача болду. Улукбек Имамович, постепенно тарбиялык сааттар үй бүлөгө көчүрүлүш керек. Үй бүлөгө тарбиялык сааттарды өтүш керек. Ана енді, анын натыйжасы биздин 200 окуучу окуган мектебибизден 75 бала медакадемияда бюджетте окуп атат. Охо деп кол чабат. Медакадемиянын 1 жылдык контрагы 50 000 сом. О 7 жыл окуйт. 350 000 сом төлөбөйсүз. 9 айга бир марта келип койсоңуз. Көрдүңөрбү, мен математика, арифметикасы менен көрсөтөм. Бүгүн энелер мектеби сабактарын өткөн 12 мугалим класс жетекчиге жана ушунун баардыгына координация болуп, баш болуп, идеяны берип, башыбызды бириктирип турган райондук билим берүү бөлүм башчысы Улукбек Имамовичка, анан бүгүн өзүнүн ишини, үй бүлөсүнүн баарыны 1 саатка токтотуп келген баарыңыздарга рахмат айтамын. Бир кол чабып, уюштуруучуларга азыр мен Баткен областын Элек району Разаков шаарынын Алишер Набай атындагы орто мектебинде уюштурулган ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугу, мектеп тажрыйбасынын негизги маселеси аттуу семинарда өзүнүн баа жеткис билимдери менен бөлүшүп, Разаков шаарында энелер мектебинин өнүгүшүнүн өзүнүн салымын кошкондугу үчүн, ошондой эле жогорку инсандык адамгерчилик сапаттары үчүн энелер мектебинин негиздөөчүсү Мадаминов Капыр Маматкул уулуна Разаков шаар мэриясынын ыраазычылык билдирет. Мэр Чыңгызбек Рысов.